1xbet ишенимдүү букмекер. Ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Кара Балтадагы мектептин аймагынан аял кишинин асынып турган денеси табылды. Бүгүн 10 майда Кара Балта шаарындагы орто мектептин арткы короосунда аял кишинин асынып турган денеси табылды. Алдын ала маалыматтарга караганда, Кыргызстандын 40 жылдыгы кварталында саат 11:00 чамасында иттерин сейилдетип жүргөн жергиликтүү тургундар карган аялдын джип менен бакка асынып турган денесин табышкан. Аял кишинин жанынан баштыктар жана чөнтөк телефон табылган. Каза болгон аялдын туруктуу жашаган жери жок экени божомолдонууда. Булак турмуш KG. Жер тилкемди үйүмдү бүт алгыла. Ысык көлдө өзүнө өрттөгөн адам эсине келди. Өзүнө өрт койгон Төп районунун Жылуу Булак айылынын 40 жаштагы тургуну Нурлан Абдышевди Бишкек шаарындагы күйүк борборуна которушту деп билдирди аймактык кабарчы. Бүгүн 10 майда бейтаптуу атайын реанимациялык мобилдүү унаада жана дарыгердин коштоосунда номер 4 Бишкек шаардык клиникалык ооруканасына которушту. Төп райондук ооруканасынын маалыматына караганда, Абдишевдин денесинин 85% күйүп, абалы оор болгондуктан номер 4 Бишкек шаардык ооруканасынын дарыгерлери менен кеңешме өткөрүшкөн. Ал эми Нурлан Абдышевдин туугандары анын шок абалынан чыгып, өзүнө келгенин айтышууда. Окуя тууралуу. Буга чейин Турмуш басылмасы 6 майда Абдышев денесине бензин чачып, өзүн өрттөгөнүн жазган. Күйүп жатканда өрттү айыл тургундары өчүрүп калып, райондук ооруканага жеткиришкен. Келинчеги Назгүл Ешимованын айтымында, жолдошу буга чейин талашка түшкөн 11 сотук жер маселеси боюнча акыйкат издеп, бир катар тийиштүү органдарга кайрылган. Бирок андан жыйынтык болгон эмес. Бул маселе көп жылдан бери чечилбей келгенине нааразы болгон жолдошу өлкөдө акыйкат жок экенин айтып, ошол күнү өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Жабырлануучунун жакындары жер талашкан маселеге чекит коюп берүүнү өтүнүп, тийиштүү укук коргоо органдарына жана бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошкон. Окуя болгон күнү дарыгер бейтап жандандыруу бөлүмүнө жатканын билдирген. Нурлан Абдышев 1977 жылы туулган, 3 баланын атасы. Учурда келинчеги кош бойлуу. Ошол күнү деген комиссиялар келди, госреестр архитектура, айыл өкмөт айыл башчы болуп келишти. Жолдош мурунтадан эле кысымга алып ачкан 2 жылдан бери. Ушул эле кишилер келип, улам келип коркутушупчу. Ошол күнү баары да келишти. Келгенде эле жолдошум чалдым. Келишти комиссиялар деп. Жолдошум келтам деди. Анан эле биз айыл өкмөт башчысы болуп сүйлөшүп турдук. Жолдошум келгенге чейин. Сүйлөшүп турса эле жолдошум келди. Келатса, келгенде эле ошо эч кимге эчтеке дебей туруп эле айыл өкмөтүнүн атынан кыйкырды Сейит деп. Кыйкырып туруп эле участогумду, үй бүлөмдү, үйүмдү бүт алгыла деп туруп эле бензинди коюп туруп өрттөнүп алды. Өрттөн алгандан ары чуркап, бери чуркап, чырылдап, бакырып өкүрүп. Бакырып өкүрүп чырылдап ошол жердеги кишилер кармап туруп эле баса калып эле кийимин чечти, өзү кийимин чечип эле анан бут жагына келгенде ошо чече албай көпкө чейин туруп калышты. Анан топуракка көмүштү, топурак үстүнө өрбүтүп. Ошентип өртүнү өчүрүшүп, анан кошуналар да чуркап келди ар жактан. 2-3 кошуна чуркап келип алып калышты да. Мен болгон ошо көрдүм ошолорду, анан кийин ошо покрывалга ороп атканын көрдүм. Анан өзүмдүн состояниемди жоготтум, билбейм андан кийин. Гүлнара Токтобаевна, ушул жабырлануучунун Абдышев Нурландын бир тууган эжеси болом. Кырсык болгон күнү эле биз угуп баарыбыз чуркап келдик. Келгенден бери баламдын акыбалы өтө оор, күйүк ажок 85% деп жатат. Врачтардын көзөмөлүндө врачтар чындыгында жакшы карап атат, колунан келген болгон жардамын көрсөтүп атат. Биз болсо баардык семьябыз менен ушу баланын эмне себептен кырсыкка учурады, ошол үчүн чындык үчүн чыркырап чуркап жүрөбүз. Биз сиздерден өтүнөрбүз, бизге чындыкты далилдеп берүүңүздөрдү суранабыз. Бул кырсыктын башталганына, мындай уруштун, бул чатактын башталганына
баш аягы 5-6-10 жылдай айланып кетти. Кийинки 3 жылдан бери ошол эле кошунасынга ала берген. Ар кандай жаман сөздөр менен айта берген. Мына келинчеги бул жакта турат, келинчегин дагы ушундай туура эмес сөздөр менен үйүңө түктүрөм. Биз сенин нерселерин үстүңдөн басып алам, документиңди дагы үйүңдү жоём. Сен кимсиң деген ыза кылып ушундай өтө мындай баланын намысына тийген акыбалга чейин жеткизген. Бул бала койгула деп айтып эле келаткан. Акырында ушундай көп адамдарды чогултуп, дүйүн жана чейин барып, эрте менен эрте барып ушундай госрегистр, айыл өкмөттөн, биздин жергиликтүү башкарчылыктан адамдарды алып алып барып, бул баланы кысымга алабыз деп барганда, анан бул бала өзүн өзү токтото албай калган, өзүнө өзү кол салган. Ушундай болду да, ушундай баланын акыбалы азыр өтө начар. Буга ким жоопкерчиликтүү болот? Ошонун чөйрөсүндө канча адамдар чогулса, баланы ушул акыбалга жеткизген адамдардын баардыгы бул балага жетиштүү конфискация төлөйбү или кандай кылат? Биздин жоготууларга ушуну жооп берсин, толук жооп берсин, баланын ден соолугуна жооп берсин, өздөрүнүн кылган иштерине жооп берсин. Ошо силерден өтүнөрүбүз ушул. Азыр бул коомдук, өзүнүн райондук реанимация бөлүмүнүн алдында турабыз. Биздин турганыбызга 3 сутка болду бүгүн. Бала шоковый состояниядан чыга элек азыр. Чыга элек. Ушул акыбалдан чыкса баланы бизде Кыргызстан боюнча баягы күйүктөр боюнча республикада бир эле больница бар экен, ошол жак карайт экен. Бул жактын врачтары ошол жактан консультация алып, баланы азыр көзөмөлгө алып атат. Баланын калган лечениясын ошо биз Бишкекке алып кеткен атабыз. Буюрса, бияктан врачтар шоковый состояниядан чыгарса, анан врачтар Бишкекке жөнөткөн атат бул баланы. Ошого чейин анан биз ошо Бул пациенттин абалы боюнча Абдышев Нурлан Токтоевич. Абалы боюнча айта турчусу, бул кишинин түшкөн күнү деген 6 май 12-ден 10 өткөндө документальный чыкты. Где-то 11-12 эмесинде арасында больницага кетип атат. Бул кишинин келгендеги абалы денесинде деген бензиндин эмесинин күйгөн жаракат бар. Бул деген күйүк деген эмеде биздин хирургдардын көргөндөн кийинки койгон диагноз болсо бул термин скажу, бензином головы, шеи, полой, верхней, нижней конечности, екінші стадия 80-85%. Азыркы абалы жөнүндө айта турчусу, Кыргызстан абалы өтө оор. Себебинде бул күйүктүн эмеси кишинин организминде деген 80-85% түзөт. Күйбөй калган участогу 15%. Калган эме участоктун баары калган. Азыр деген күчөтүлгөн режимде реанимация кайра жандандыруу бөлүмүндө реанимацион режимге жатат. Будан буюрса жакшы жакка жылдырганга аракет кылып атабыз. Бүт эме күчүбүз менен. Өкүм азырынча эме жөнүндө, жыйынтык жөнүндө Батукаевдин артында Шамил Атаканов, Турсунбек Акон, Зарылбек Рысалиев сыяктуу өлөктөр бар. 6 жыл мурда камактан айкыс оорусу бар деп учак менен Грозныйга учуп кеткен Азиз Батукаевди бошоткон тийиштүү тармактын кызматкерлеринин жүрөгү азыр катуулап сого баштады. Анткени кайрадан кылмыш иши козголуп, ал тургай кээ бир доктурлар караңгы жерге киргизилип, тергөөчүлөргө тердеп-пурдап сурак берип жаткан кезде. Бул эми жөн жерден чыкпаса керек. Чамасы бирөөлөргө Батукаевдин иши козголушу керек болуп жаткандай шекилде. Ошондо милдетинин башында кайсы үлкөн билерман тураарына акылы бир аз толуктар кызыгып турганы калп эмес. Калыстык иретинде айтсак, бул жоруктардын артында Кыйла деген коочурендер турат. Шамил Атаканов, Турсунбек Акон, Зарылбек Рысалиев сыяктуу үлөктөр бар. Анткени менен Азизди чыгарууда өтө кубаттуу кишилер турганы боюнча да каңшаарлар обого тараган. Демек, эбак өтүп кеткен бул иштин копшолушунда мандемдүү нерсе жатканын божомолдоого болот. А бирок Батукаевдин бир тал көкүлүн да биздин күч түзүмдөрү түшүрө албасын айта кетели. Себеби анын артында ополтоодой кишилер бар. Маалымат булагы Nazar News KJ сайты.